Урматтуу коллегалар, вот азыр бүт баарыбыз айтып атабыз, бул жактан спорт боюнча Жусуп байке, Нурбек байкелер бизден көбүрөөк билет го. Бул жакта жетекчи кыйын болсо, министр кыйын болсо, анан курирующий вице-премьер кыйын болсо, Минфин каражат бөлүп берет. Азыр Жибек Курманбек лукавите немножечко, да? Сөзсүз. Примерно бир эле звонок менен чечип коет. И спортко да бүт каражаттарды берип коет. Анан бир эле да спорттон акча эч ким кылбайт. И кылбаш керек да. Политики не прославляют страну, прославляют только культура и спорт. Все. А у нас постоянно отношение такое. Ошол үчүн и Жибек Курманбектин и силерге вот 22 жылда кайрылган жаштар саясаты боюнча акчаны кошуп бергиле. Спортсмендерге да кошуп берип. Анан 3 айда вот Канат Кеңешевич, силерге кеңеш да, силер министр менен сүйлөшүп алып, азыр Кудай буйрса вот депутаттар демилге көтөрүп азыр спорт культурадан бөлүнсө, анан уже бул жактан силер или депутаттар менен чогуу конкретно иштейсиңер, или силердин курирующий вице-премьер жакшы ишти алып барыш керек да, чтобы мондай проблема Таиландка 5 000, 10 000 доллар эч маселе болбош керек да. Биз ар түрдүү проекттерге берип атпайбызбы? Туризмге 1 миллиард берип атабыз, тиги проектти 1 миллиард. Захотели в Симбирный вот эти кочевников сделать, ошуга 1 миллиард берип койдук. Ар түрдүү нерсеге берип атпайбызбы каражат? Акчаны просто спортсмендерге мүмкүнчүлүк берели. Анан сунушта вот Медер Кубанычтагы маселени көтөрүп кетти да, мына азыр Ош шаарында маселе болду да. Силер Канат Кеңеш сунуш киргизиш керексиңер да. Эгерде момдай оор кылмыштарга барса, биздин спортсмендерби, уже экс-спортсмендерби полностью бүт баарын рангтардан алыш керек. Мастер спорта все полностью отмена кылыш керек да. А то спортсмен анан кылмыштуу топко кирип кетишет да. Полностью отмена кылыш керек. Силер ошондой сунушту киргизгиле. Рахмат Жомунер Калбековна.